Урматтуу Алмаз Акынжанович, бүгүнкү мен көтөрүп турган маселе бул Бишкек Ош шаарындагы тез жардам кызматынын жеткиликтүүлүгү жана иш сапаты тууралуу болмокчу. Учурда ошо жарандарыбыз тез жардам кызматына көптөгөн баягы нааразычылыктарын билдирүүдө, даттануулар болуп атат. Элибиз мына тез жардам кызматын чакырганда бригадалар 2-3 саатка чейин кечигип келет. Же болбосо ушу өзүңүздөр ооруканага бара бериңиздер деген сунуштар айтылууда деп атышат да. Тез жардам кызматы көп учурларда машиналар выездде, бош эмес деген ушу жоопторду айтып ошо менен чектелип атышат да. Көпчүлүк учурларда биздин жарандарыбыз өздөрүнүн машиналары менен же болбосо ушу таксилер менен жетүүгө аргасыз болуп атат да. Эми бул баягы жөнөкөй оорукчандарга мындай өтө кооптуу эместерге боло берет да. Ал эми айрыкча баягы кооптуулар, мисалы жандандыруу же болбосо жаткыруу керек болгон бейтаптар медициналык жардамды, биринчи медициналык жардам талап кылгандарга бул оор болот, анан кооптуу болот да. Көп учурда ошо мындай жетишпей каза болгондор да болуп атат да. Эми ушуга байланыштуу менин сунушум, Алмаз Акынжанович, бул тез жардамдын башкармалыгы же болбосо ошо борборлоруна мынау эки шаарда азыр мобилдүү мындай пункттары ушуну көбөйтүш керек деп ойлойм. Себеби бүгүнкү күндө жол тыгындары болуп атат, баягы жол тыгындарына жетпейт. Ошон үчүн ар бир микрорайон эмес, ошол бир райондорду бөлүштүрүп, ошо саламаттык сактоо министрлигине тапшырма берсеңиздер. Себеби андан сырткары мынау тез жардам унааларын дагы сатып алганга биз бюджетибизге бир сунуштарды берсек, урматтуу төрага ушуну дагы бир мындай протоколго киргизсеңиз. Себеби бүгүн чынында эле оор болуп атат да. Ушул канчалык мына саламаттык сактоо министрлигине айтсаңыз, пункттарды көбөйтүшүбүз керек. Эгер кандайдыр жардам керек болсо, биз жардам берели. Андан сырткары чынында эле бүгүн жакшы иштер болуп атат. Эми буну дагы ушу акырындык менен баары колдошубуз керек деп ойлойм. Андан сырткары ошол кечегиде барганда бизде Онадырда Масив Калинин деген 152 көчөнүн тургундарынан ушундай мага кайрылуу келип түштү. Алар бүт ушул столбаларын, зымдарын, чайнектерин алып коюптур. Болгон ошону куруп бергенге баягы рейс деп коюп ошолор барып жардам бериш керек экен. Энергетика министрлигине айтсаңыз, себеби ушуну неме аткарбай жатышыптыр да. Ушуну көңүл эске алып койсоңуз. Чоң рахмат.